Өз убагында мына ушул Алатау рестораны Нарын шаарындагы эң көркөмдүү жана эл эң көп барган жайлардан эле. Бирок ал менчикке өткөрүлгөнү четтен тону берип, бүгүн минтип кунарсыз. Ал эми аны гүлдөтөбүз, халк кызматына жаратабыз дешкен кожоюндардын даректери алигиче дайынсыз. Жергиликтүү бийлик баштыгылардын билдиргендерине караганда, облус борбору Нарын шаарында жогорудагыдай таптакыр кароосуз калган 27 имарат бар. Кубаттуу союз мезгилинде көпчүлүгү өндүрүштүк ишкана катары пайдаланылган. Андыктан аларга көзү кызаргандар колдоруна тер замат, жабдууларын, темир тесектерин оңду солду соодалап, капчыктарын калыңдатышкан. Азыр минтип аңгырап бош турган имаратта жана анын корожайында кезегинде күндүр түндүр эмгек кайнап, андагылар айыл чарба техникалардын оңдуу менен алектенишчү. Тилекке каршы дагы эле менчиктештирүүнүн кесепетинен ал жеке менчик кол көткөнү аз келгенсип, бүгүнкү абалы мына минтип зээн кейтет. Ал эми тоону томкоробуз, ойду омкоробуз деп убада беришкен менчик ээлери мыйзамдуу, мыйзамсызбы мындагы жер участкаларын сатышып, кошуна колоңдор ортосунда талаш тартыш дале бар. Бактыга жараша алардын жогорку жактагы кайрылууларынан жана арыз даттанууларынан кийин баарысы укуктук жолго түшкөнү калды көрүнөт. Ырыс аймагындагы айыл көмөк, айыл техсервис акционердик ачык акционердик коомуна караштуу болгон имаратты биз Нарын шаардык мэриясынын балансына өткөрүп алдык. Буюрса азыр толук өткөрүп алуу процесстери жүрүп атат. Ал территориясы аябай чоң. Биз ойлонуп атабыз, көп кабаттуу турак үйгө берсекпи дегендей да ой болуп атат. Может, аяка мектеп салынып калабы же садик салынып калабы, азыр пока чечиле элек. Адатылыча статистикага кайрылсак, уштапта Нарын шаары боюнча өзүмдүк жер участогун алуу кезегинде 3000ден ашык адам турат. Антса да жакын арада алардын муктаждары канааттандырылбастыгын ачык эле айталы. Буга мындай мүчтөр жок экендиги башкы себеп. Ошол учурда гектарлаган жерлер жеке менчикке өтүп, өзгө да, өңгөгө да кызмат көрсөтпөй бозорот. Советтер Союзу убагында курулуп калган жана өндүрүштүк ишканалар, гараждар бар. Алар бүгүнкү күндө жеке менчикке өтүп кеткен экен, көбүнчөсү. Жеке менчикте да эми бул жеке менчик дегени биз кол тийбестик деп коет. Жеке менчикке эч кандай эч нерсе кыла албайбыз да. Нарындагы өткөн доордун элесин эске салган мына бул имарат башкаларга салыштырмалуу мамлекеттин менчигинде калып, Нарын мамлекеттик университеттин карамагына берилген. Бирок өткөн кылымдын 70-жылдыгында курулган ал мындан 10 жыл мурун өзгөчө кырдаалдар кызматы тарабынан колдонууга жараксыз деп табылган. Ошондон бери же оңолбоду, же бузулбады. Мал калыбына келтирүүнүн технологиясын эмес, баасы эле бир канча бирдеме миллион сомду чапчыган да. Биз бул боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. 2020-жылдан баштап эле биз жогору жака демөөрчүлөргө кайрылып жүрөбүз. Анан бул жерде алардын ою боюнча биз имаратты бузуп беришибиз керек экен, бирок имаратты бузууга бизге уруксат берилбейт. Негизи жогорудагыдай же ар эмес, же бер эмес жайлар Нарын облусунда жүздөп салынат. Эч нерсеси калбай калса да алар кимдир бирөөлөрдүн жеке менчиктери. Демек, аларды мамлекетке кайтаруу оңой олтоң маселелерден эмес. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын шаары.